Элеттеги банктын кеңсесинде тажрыйба өтүп жаткан Нурбек Эсеналиев Борбор калаадан экономист адистиги боюнча окууну бүткөн. Тажрыйбасын ийгиликтүү өтсө, ушул эле жерде туруктуу иштеп калат. Ал эми бул мүмкүнчүлүктү ага мамлекет түзүп берди. Анан калса, стаж өтүп жаткан күндөрү үчүн айлык акысын да өкмөт төлөп берүүдө. Адатта жаңы гана окууну бүткөндөр иш стажы жок деген жүйө менен бир топ убакытка чейин жумушка кире албай же барган жеринде бекер тажрыйба топтоп убарасы көп. Андыктан мамлекет жаш адистерди кесиби менен ишке орноштуруу максатында атайын долбоор баштаган. Калктык иш менен камсыздандыруу бөлүмүнө барып катталгам. Көп өтпөй 19 ноябрда банк АБНге стажер болуп кирдим. Айына 8600 сом алып турдук өкмөт тарабынан. Жана бул өкмөт тарабынан жаштарга колдоосу катары билдик, сестик, жаштарга жакшы мотивация берет экен. Жаштарды өкмөт колдоп аткан сестик да. Мамлекеттин колдоосу менен окуган кесиби боюнча тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгү Бек Мурзага да буйрду. Ал Бишкектеги номер 91 кесиптик лицейинин ашпозчу бөлүмүн бүтүргөн. Окууну аяктаганы кичи мекени Таласка келип, 2 айдан бери мындагы кафелердин биринде тажрыйба алууда. Анын айлык акысы да мамлекеттен төлөнүп берилүүдө. Өкмөт тарабынан бизге айлыктар төлөнүп жатат. Бир айга 8600 сом алдык. Буюрса 2 айдыкын алып койдук. 3 айда буюрса жумушка кирүүбүзгө шарт түзүп беришти өкмөттөгүлөр. Биз дагы буюрса элге жакшы кызмат кылууга максаттарды коюп атабыз. Буюрса ушул жактан өзүбүздүн ишибизди үйрөнүп, бардык иштерге так болууну үмүттөнөбүз. Ошо сунуштардын негизинде биздин ишканабыз, чакан ишканабыз болсо да, ошол жака 9 кишини кабыл алдык. Бүгүнкү күндө тыгыз байланышта иш алып баратабыз. Бул дагы болсо жакшы мүмкүнчүлүк жаштарыбызга. Мамлекет жаштарды иш менен камсыз кылуу максатында иш берүүчүлөр менен келишим түзүүдө. Бул долбоор билими бар кесип ээлерин туруктуу жумуш менен камсыздоого өбөлгө болууда. Ноябрда башталган бул такшалма жаштар боюнча. 2 айдын ичинде биз 35 адамды жаштар такшалмасына иш берүүчүлөр менен келишим түзүп, стажировкага жөнөттүк. Бул жылга деген 52 квота берилсе, бизге дагы 20 квотаны бөлүп кошуп беришти да азыркы учурда. 2025 жылы 20 адамды кошуп берди. Бул долбоорубуз 1 июлга чейин буюрса иш алып барабыз. 1 июлда бүтөт. Азыр деле жаштар келип бизге кайрылып, ушу жаштар такшалмасына катышса болот да. Белгилей кетсек, айлык майына төлөнүүчү тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгү 35 жашка чейинки кесип ээлерине сунушталат. Талас облусунда мамлекет жалпы 174 квота бөлгөн. Салика Савиева, Илхан Арсланбеков, Алатуу 24, Талас облусу.